жомок дегендер бар. Манас жомок эмес, манас чындык. Жылы жазылбай калган болсо, ал жомок болуп эсептелбейт. Баягында бир бала айтат, немеде талаша кетип ичине. Жанагы манас деген манас болгон болсо, неме кылыштары, сооттору, анын башка ийгени жана башка нерселери калыш керек эле. Кана, манас жок деп мен айттым, ал жоголуп кетиш менен жоготууга аракет кылган аны. Тарыхыбызды, китебизди жоготууга аракет кылгандар болгон. Сен эмне деп атасың? Ал жоктугу менен тетиги манастын кылычы тигиниши жоктугу менен манас жок деп айта албайсың. Анда жылына келели дейт. Жылына такалалы дейт. Жылын мен айттым. Жыл жок менен манас жок деп айта албайсың деп айтасыз. Ары бери качырып атасыз. Мен качырган жокмун, бергем. Андай болсо дедим. Жети атаңдын немесин жазып берчи дедим. Тиги жети атаңдын жылын, жети атаң барбы десем ооба дейт. Ооба дейт. Андай болсо жети атаңдын жылын катар-катар мынчанчы бул чоң атаң, мынчанчы бул жылын айта албайсың. Атын айтасың сен. Жылын жаза албайсың. Жылы жоктук менен жети атаң жок деп айта албайсың. Жети атаң бар. Ошон үчүн тиги айттым, ошон үчүн архивте дейт, архивте бар деп жомок айтпа деди. Архивте жок сенин. Эки атаңдын немеси болушу мүмкүн, жети атаңдын архивге сеники сактап калган эмес деди да. Ошон үчүн урматтуу окуучулар, студенттер, жети ата неменен Манас атабыздын жылы жок деген менен, Манас атабыздын жылы жок болгон менен Манас атабыз болгон, ичинде окуш керек. Мен айтып калам дайым. 5 китепти жана пандемияда жатканда 5 китепти Ашым Жакыпбеков, Теңир Манас, андан кийин тиги Тоголок Молдо, Саякбай Карлаев, Сагынбай Орозбаков, Жусуп Мамайдын 5 китебин окуп чыктым. Ким дин билгиси келген болсо ичине кирип окуш керек экен. Ким тил билгиси келген болсо, тилин байыткысы келген болсо келгиле Манасты кайтыла. Ким коркок болгон болсо, коркок мондай күчү жетпей атпайбы? Ким коркок болгон болсо келгиле Манас окуйлу. Ким сараң болгон болсо Манас окуш керек экен. Ким мотивацияны каалайбы? Манас окуш керек экен. Таң калыштуу жанагы жерде чоң казатка киргенде 300 биягында 500 эме менен чоң казатта каптап келгендечи, ошол жердеги мотивацияны бир карап койгулачы. Манас атабыз биринчи Бакай атабыз шайлап, андан кийин Алмамбет атабыз шайлаган Манас атабыз рядовой солдат болуп калат керек. Падыша эменин ичине эч текеппердик кылбай эле жөн эле бир эменин 10 топтун ичине кирип калат экен да. 100-дүк, 1000-диктин ичинде 10 топтун ичине кирип калат экен да. Ошондо карап турат, каптап келатат. Калмак немелер Кытайлар каптап келатканда Манас атабыздын ошол жерде турат, күтөт. Лидер да бар. Лидер чыдай албайт. Ошол жерде анан каптап келгенде Аккуланы минип туруп ошол жерден кирген. Ортосунда Манас оруп кетип баратат. Ар тарабын кыркчырап жоюп кетип баратат. Оң жагында чубагын жоюп кетип баратат. Сол жагында Алмамбет оруп кетип баратат деп туруп кетет экен да. Адамды коскойт экен, карасаңыздар. Адамды үндөйт экен. Дин десе дин, тил десе тил. Олимпиадалык оюндар Манастын ичинде өнүгүүгө болгон, ошол жерде темир иштетүү, Ажыбай атабыздын 70 тил билгенине таң калдым мен. Карасаңыздар, 70 тил, карачы. 70 ата-энеңдин кимин бил, 70 элдин тилин бил. Кандай тилди билсең да өз тилиңден кийин бил деген бар эмеспи? Анан кандай тилди билсек да өз тилден кийин билиш керек экен.